Баткенде көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталды. Ага капсула салуу иш-чарасына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышууда. Тегиле кетсек, биз азыр Баткен шаарындагы жеке менчиктен мамлекетке өткөрүлгөн мурдагы Өрүк базардын ордуна салынып жаткан көп кабаттуу үйдө турабыз. Бул жердин жалпы аянты 7 гектар. Мында 12 этаждуу 37 үй курулат. Анда жалпы 2366 батир болот. Ушундай эле көп кабаттуу үйлөр Баткен шаарынын дагы 2 жерине салынуусу күтүлүүдө. Ар бир үйдүн астында гаражы менен. Ар бир үйдүн кладовкасы бар. Кладовкасы бар. Все как положено жасаш керек да. Мында баягы буну биз азыркы эмес, кийинки келечекке жашаш керек. Азыр бүгүн эртеңкиге эмес, дагы кийинки 20 жыл, 30 жыл, 50 жыл, 100 жыл кийинкиге расчетталып туруп жасашыбыз керек да. Макулбу? Надземный, подземный биригип 1000ден ашат. Озеленение тех, как положено.